кадимки макарон менен итальян тамагы альфредо паста жасайбыз. Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Сөз түрдө лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Бул мен үчүн өтө маанилүү. Ал эми бүгүнкү рецептибиз жөнөкөй эле кадимки макаронду өзгөчө даамдуу кылып, башкача кылып жасаса болобу же болбойбу? Ошол сонун жообун бул видеонун аягында сөзсүз аласыз. Андыктан көрүңүз жана ушундай сонун макаронду даярдаганды билмедим жолу. Катуу сортогу макарон колдонобуз. Султан макарон колдонсоңуз да болот. Аны кайнатылган сууда 10-11 минутта бою кайнатып, туз жана бир аз май кошуп коебуз. Макарон бышкыча 10-15 минуттан ичинде өзгөчө сонун соус даярдайбыз. Мына бизге 200-300 граммдай токтун төш эти керек. Аны ушундай өтө майда эмес, өтө чоң эмес, өзүнчө бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз жана бир пиязды майдалап туурайбыз. Сковородкага 2 аш кашык майды ысытып алып, пиязды жакшылап кууруп, анын аркасынан токтун этин кууруп алабыз. Токтун этинин суусу чыккандан кийин отту азайтып, капкагын жаап, бир 6-7 минутта демдейбиз дагы. Андан кийин үстүнө 100 граммдай сливки куябыз. Сливки 10% колдондум жана бир аш кашык каймак кошуп коебуз. Татымыңызга жараша кара мурч менен тузду кошуп алабыз. Андан соң отту азайтып 5 минуттадай жай кайнатып коебуз. Ошо менен биздин тоок эти менен сливочный соусубуз даяр болду. Макаронубуз бышып калды. Эми соус менен макаронду жакшылап аралаштырабыз. Мына минтип ылдыйдан өйдөнүңүздөй жакшынакай кылып аралаштырып алабыз. Кааласаңыз ушул этапта катуу сорттогу сырды дагы ушул тамактын үстүнө терка менен майдалап кошуп койсоңуз абдан даамдуу болот. Жана дагы эгер болсо шпинат жөөнү кошуп койсок, кооз жана дагы пайдалуураак, даамдуураак болуп чыгат. Андан тышкары дагы помидор да кошсок болот, бирок булар негизги ингредиенттер болуп эсептелбейт. Булар өзүңүздүн каалооңуз жана табитиңизге жараша. Бирок тоок менен сливочный соус бул сөзсүз түрдө кошулчу ингредиенттер. Мына болгону ашып кетсе 15 минуттан ичинде ушундай кереметтүү даамдуу макарон жасап, үй бүлөңүздү кубантыңыз. Биздин канал менен болуңуз, катталып, лайк басып, комментарий калтырып коюңуз. Биздин башка рецепттерди да сөзсүз көрүп туруңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат сизге.